Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Алла ыраазылыгы үчүн суранамын. Видеону аягына чейин көрүп коюңуздар. Кечээ күнү бизге Садыр Жапаров Нуркожоевич урматтуу ажыбыз менен бирге отурган жетим бала видео обращение жиберген. Жардам керек. Менин жеке WhatsApp номерим 0702 69 69 87. Толук маалымат алуучулар болсо же болбосо жардам бергиси келген боорукер, кайдыгер карабаган инсандар болсо байланышсаңыздар болот WhatsApp'тан. Көз карандысыз журналист Бауыржан кайрылган айлам кеткенден письменно виде жазып эч жактан акыйкат таба албай, эч кандай акыйкатчылыкка жетпей жүрөп, айла жоктон эки жолу фамилия войнадан отказ келгенден кийин Бауыржанга кайрылууга аргасыз болдум. Бауыржан колунан келишинче жакшылык кылып, эки жолу зонага келип кетти, эки жолу президенттик аппаратка келип кетти. Бирок чоң адамдар бут тосуп, эч кандай натыйжа берген жок. Урматтуу кыргыз элим, ушу менин кайрылуумду ажоого жеткирип коюшту. Жана ушу Бауыржанга колдон келишинче Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюшуңуздарды суранып кетем. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчы Кылдышаевич, силерден ыйлап суранам, өтүнөм. Жалгыз энем калды. 7 жылдан бери отурам. Ырайым беришиңиздерди өтүнүп суранам. Кыргыз элим, жардам берип коюңуздар, кайдыгер карабаңыздар. Айла жоктон ушул нерсеге келдим. Ишим эч жакта карабайт. Кайерге барып акча, акчам жок. Артыман келген деле эч ким жок жардам берип. Ушул бир Бауыржан ака ушу жардам берип, эки жолу келип кетти. Ишим боюнча жүгүрүп эч жерден адилеттүүлүк таба албай жүрөм. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Менин кайрылуум жалпы кыргыз элине жана биздин президентибиз ажообуз Садыр Нуркожоевичке. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, мен 2016 жылдан бери акыйкат таба албай адилеттүүлүктү издеп жүрөм. Урматтуу айке, урматтуу президент, сизден өтүнүч менен кайрылам. Сизге письменно виде жазып мен бир нече жолу атыңызга ырайым сурап кайрылдым. Бирок эч кандай тилекке каршы эч кандай натыйжа жыйынтык болгон жок. Эки жолу президенттик аппараттан отказ болуп келди. Эки жыл, 3 жылдан бери мен президенттен ырайым ала албай, урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизден ырайым ала албай, өзүңүз бир ырайым кылып жана өтүнөм. Жана ошондой эле урматтуу эл журт, урматтуу карапайым эл журт, мен ушул күндөн баштап силерден терең кайгыруу менен кечирим сурап, баардык кыргыз элинен жана биздин ажообуз президенттен ырайым сурап кайрылам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул менин видео кайрылуумду көрсөңүз, мага ырайым беришиңизди өтүнөм. Себеби өзүңүзгө белгилүү болгондой эле карапайым үй бүлөнүн жалгыз баласымын. Жалгыз энемден башка, жалгыз апамдан башка эч кимим жок. Урматтуу айке, атам каза болду 7 жылдын ичинде, бара албадым. Энем азыр катуу ооруп жатат. Ага да жардамын тийгизе албай атам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушу менин ушу видео кайрылуумду көрсөңүз, ушуга ырайым берип, жашоомдо бир жолу шанс беришиңизди аябай өтүнүп суранам. Урматтуу айке, фамилиовкадан мен ырайым сурап кайрылып, эч кандай жыйынтык таба албай келем. 3 жыл бою болду, мына 3 жылдан бери. Айке, ушул видеону көрүп калсаңыз, ушуга ырайым беришиңизди чыдамсыздык менен өтүнүп суранам. Урматтуу эл журт, былтыры бир жыл мурда дагы видео кайрылуу кылып тепкиге калып кеткен бүт сотрудниктердин арасында шылдың болуп калгам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге ишенип ушу видео кайрылуу кылып атам.